Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı mekendештер, ардактуу musulman atpay jurtu. Akırkı gündörü körnöktö ilingen сүрөттүн айланасындагы кайчы пикирлер оожалганын көрүп, өз оюмду билдирүүнү туура көрдүм. Адегенде айтарым, ачуу душман акыл дос, акылыңа акыл кош деп, накылда келгендей жамырай журт, ар бир окуяга токтоолук менен карап, салмактуулук менен санап, кызуу кандуулук калтырбастан, ар кандай чагымчыл күчтөрдүн таасирине кирбестен, ыймандык каада менен көрктөнүүгө, акыл калчап иш тутууга милдеттүү. Бабаларыбыздан мурас калган асыл динибизди, адеми кийимибизди, нарктуу каада салтыбызды жана адеп ахлактын жогорку үлгүсүн көрсөткөн маданиятыбызды сактоого жана аны келечек муунга калтырууга үлүш кошуу ар бир акыл эстүү жарандын милдети. Касиеттүү Куранда ар бир улут жана элди Кудай Таалам өзү бири-бирин таанып билүү демек урматтап сыйлоо, эри шаркак жашоо үчүн жараткандыгын жар салат. Ар бир элди башкалардан айырмалап турган кийими, тили жана маданияты улуттун бир гана катмары аркылуу сакталбайт. Карапайым адамдардан баштап улут каймага септелген интеллигенция өкүлдөрүнө чейин, 9 жаштагы баладан 90 жаштагы аксакалга чейин дини ишенимине, саясий көз карашына, дүйнө таанымына жана социалдык абалына карабастан улуттук кийимди кийинип, тили менен сүйлөп, маданияты менен жашаганда гана сакталат. Улуттук өзгөчөлүктү, улут катары сакталып калууну кагаз бетинде же ооз-эки кургак сүйлөмдөрдө саймедереп айтуу менен ийгиликке жетпейт. Мектептерде, жогорку окуу жайларында, расмий мекемелерде жаш өзгөчөлүгүнө жараша улуттук форманы милдеттүү түрдө киргизүүнү ишке ашыруу берекелүү аракет болмок. Мисал катары алыс барбай коңшу Түркмөнстандын тажрыйбасын эске алган жетиштүү. Тагайби баш болгон бабаларыбыз дин катары тандап алган санжыргалуу мусулманчылыгыбызда эркек менен аялдын кийим кийүү адептери мерчемделген. Сыпайы адепти туу туткан, инсаният жеткен бардык жакшылыкты өзүнө камтыган, адамгерчиликтин аруулугун сактаган кийинүүнүн ислам көрсөткөн тартиби ар кайсы элдин менталитет өзгөчөлүгүнө, географиялык аймагына жараша өзгөргөнү менен негизги өзөктүк талаптарын сактап келет. Көп улуттуу өлкөбүздөгү улут аралык ынтымак эгемендүүлүгүбүздүн туткасы экендиги талашсыз. Ислам маданияты менен жуурулушкан салаваттуу улуттук кийимибизге колдоо берип, аны жайылтуу үчүн жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө жетиштирип, кайра жандандыруу максатындагы массалык маалымат каражаттар аркылуу жүргүзүлгөн иш-чаралар башка журттун маданиятына, улуттук баалуулуктарына жана кийим-кечегине сөз тийгизбеген абалда болуусу абзел. Көчөлөргө илинген көрнөктөргө да көркөм элечекчен көчөт кыздардын сүрөтүн гана калтырып, ага кадырлуу эне Канекей менен Алай ханышасы Курманжан датканын сүрөтүн кошкондо көкшүнүбүз сууп, көңүлүбүз жай тапмак. Акырында айтарым, инсандык беделибизди, аруу ыйманыбызды, тек насилибизди, адал малыбызды жана чымында жаныбызды сактоого ар бирибизге жүктөлгөн айныгыс милдет. Бул зарылчылыктарды сактоо башкалардын укугун басмырлоо аркылуу болбосу кажет. Анткени башканын укугу башталган жерден сенин укугуң бүтөт эмеспи? Дагы бир айтарым, өлкөбүздүн бүтүндүгү, аны келечек муунга өткөрүп берүү сурала турган аманат. Бул топуракта аталарыбыз таттыктуу жашап өткөндөй эле биз урпактары да татыктуу жашоого укуктуубуз жана милдеттүүбүз. Урматым менен бир тууганыңыз Чубак Ажы.